Грозный, ой, Грозный. 3 номер 20 очко, жана 4 номерде Бектур Буратты көрөсүңөр. Бектур Бурат канча очко суруп чыкты экен? Бектур Бурат ондар единство саластарда, но желательно М-банк аркылуу саластардагы чекти ошол эле номерде батсаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Мынакей жогоруда видеону көрдүңүздөр. Мына ушул видео бүгүнкү күндө азыр эле чыгардым. Бүгүн сиз дагы ошол TikTokко кирип көрсөңүз, прямой эфирде олтурушат, түз эфирде. Бирөөлөрдүн акчасын алдап, эптеп байып, баягы эркек кыяматка жакын ушундай жалкоо болуп калат дегендей, бүгүн ошондой жалкоо инсандар эптеп акча табам деп, мына ушинтип жаш балдарды алдап TikToктон карта ойнотуп атат. Бул дагы кумар, бул дагы Кудай Тааланын бизге тыюу салган бир кумары. Аны түшүнбөгөндөр биз элге пайдабыз тийип атат деп кайра бизге жооп беришет. Мен бул нерсеге далилди Курандан, ушул хадистерден айтпасам деле, эл өзү билет. Ошону ойнотуп аткан сен дагы жакшы билесиң, мунун харам экендигин. Бирок ошол болбогон жерден бир акча табам деп туруп, кыргыз элинин жаштарынын алкымын булгаба. Эркектерди антип сен жалкоо кылба. Алкымын антип сен булгай албайсың. Эми бир нерсе десем, булар айтат. Биз мамлекет алдында биз кылмышкер эмеспиз, күнөөкөр эмеспиз дейт. Бирок Кудайдын алдында сен күнөөкөрсүң да. Анткени сен ошол кумарды ойнотуп атасың. Сен күнөөкөрсүң. Мамлекет балким сага уруксат берип койду. Казинону ойной берсин деп уруксат берди. Бузулсун деди. Ошол жаш балдар бузулуп, көптөгөн кылмыш иштер ачылсын деп балким мамлекет ушундай берди. Бирок Аллах Таала, Кудай Таала уруксат берген жок да. Анан кантип ошого дидиң барат ошол нерсени ойнотконго. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер. Мына ушундай сиздер дагы ошол TikTokко кирип, эфирлерди байкап олтурсаңыздар, ошондой адамдар чыгат. Азыр 10 адамдын бирөөсү ошондой ойнотуп атат. Мамлекет уруксат берди деп эле ушинтип кыргыз элинин алкымын булгабаш керек. Ага ишенгендер жалаң жаш балдар. Ошол эфирде олтурганына кирсем, жалаң жаш балдар. М-банктан жибергиле, единица алып салгыла деп, алардын акчасын алып, калп эле бирөөгө уттуруп, ошентип байыган инсандар пайда болду. Өздөрүн тим эле акылдуу сезет, бирок ал акылдуулук эмес. Бул акылсыздык. Анткени биздин убакыт өткөн сайын кабырга жакындап атабыз. Кабырга жакындаган сайын сен жакшы амал кылышың керек болчу. Сен жаман амалдарды кылып, Кудай Таалага жакпаган иштерди кылып атасың. Демек, акылсыздык бул. Балким бүгүн сен пайда таптың. Байыдың, машина алдың, квартиралуу болдуң, үйлүү болдуң, жана башка тим эле жолдо башкача жүрүп калдың. Бирок Аллах Таала бир жагынан болбосо экинчи жагынан чыгарып коет. Ошол үчүн урматтуу кыргыз элим, мына ушундай нерселерге биз аларды колдобошубуз керек. Бул ошол ойнотуп аткан акча чогултуп ойнотуп атканы бул харам. Кайсыл адамдарга, кайсыл аалымдарга барып сурабагыла, бул харам. Эч бир адам, эч бир аалым бул нерсеге уруксат берген эмес. Дүйнө жүзү боюнча. Эгерде мусулмансыңды, дагы саламдашканда "Салам алейкум, урматтуу туугандар" деп, тим эле баягы ислам шариий сөздөрүн колдонуп сүйлөйт. Туугандар койгула, уят. Ушул нерсени тыялы туугандар. Видеону таратып, жана башка элдер менен бөлүшүңүздөр. Бул баягы ойнотуп аткан карта оюну бул харам. Анткени мен бүгүн көрдүңүздөр, канча жолу харам, харам деген сөздү айттым. Мен буга чейин эч бир видеомдо харам, харам деп айткан эмесмин.